Баягы 1 март 2017 жүк кимдики деген суроо менен берилген пресс-конференциянын негизинде Атамбаев Алмаз Шашенович Генералдык прокуратуранын негизи менен дуарыз берип, менден жана Канатбек Азизден 10 миллион сом өндүрүп алган, өзүңүздөр билесиздер. Эми бул чечим мыйзамдуу жана мыйзамдуу эмес деген бүгүнкү күндө суроо каралып атат, жогорку сотто каралат. Анткени көзөмөл арыз менен кайрылган. Биз албетте бул чечим менен макул эмеспиз. Эмнеге макул эмеспиз? Анткени сотто баягы принцип состязательности деген болот да, эки жактуу болуш керек, доогерди угуш керек, жоопкерди угуш керек. Бирок биздин азыр бул көз карандысыз болгон соттор бизге уруксат бербей эле, баягы мүмкүнчүлүк бербей, бир эле күндүн ичинде карап, чечим чыгарып коюп жатат. Өзүңүздөр билесиздер, баягы доо арыз, баягы өзгөчө граждандык сот процесси жүрүп атканда бир жылына, айына созулуп жүрөт. А бизге келгенде Генералдык прокуратура ошол эле күнү эртең менен кечке чейин каратып туруп, бир күнүн ичинде 5 процесс болсо, 5 процесстен 5 чечим чыгарып койду да. Ал эми Бишкек шаардык соту биз жок эле жарым сааттын ичинде карап чечим чыгарып коюп атат. Сөзсүз түрдө бул мыйзамсыз. Анткени Конституциянын беренесинде да көрсөтүп атат. Ар бир адам ошол баягы судебная защита деп коет го, ошого сотто өзүнүн кызыкчылыгын берип болгондо коргоого өзүнүн укугу бар. Бирок бизге мындай укук эмес, даже мүмкүнчүлүк берилген жок. Бүгүнкү күндө ошол Октябрь райондук соту 31 октябрь күнү дагы бир чечим кабыл алыптыр. Бардык банкта болгон счетторго арыз салынсын деп. Баарынан кызыгы, ушул Темир банкта биздин жогорку кеңештен айылган маянабыз Темир банкка счетко которулуп, ошол жактан виза карта менен алынат да, негизичи. Аны бүгүнкү күндө ала албай калдым, анткени ошол маянага дагы 100% арест коюп койгон. Бул абдан чоң мыйзамды одоно бузуу. Эми мыйзам боюнча Атамбаевдин чөнтөгүнө кетет деген чечим чыкса, менин айлыгым, анын 50%-ин жаңы ушу жарандык процессуалдуу кодекстин негизинде, ошол мыйзамдын негизинде 50%-ин чечип, өндүрүп, анан жибергенге алардын укугу бар мыйзам боюнча. Ал үчүн расмий түрдө чечим кабыл алып, баягы сот аткаруучу жогорку кеңештин бухгалтериясына жиберет. Баягы жарым 50% ошол заработная платаны Атамбаевдин кызыкчылыгына жөнөтүп тургула деп. А бүгүн эмне деген болуп атат? Бүгүн андай чечим жок эле, баягы 100% болгон ошо маянага арест коюлуп атат. Жетсе иштеп туруп, баягы 50% эмес, 25 эмес, 1%-нагы заработная платаны алганга жетсе менде мүмкүнчүлүк жок. Аны алдын ала да айтышкан жок. Мен бүгүн баягы магазинге барып эле билип жатам да, ошол виза картаны заблокировано болуп калганынчы. Кызым менен барып кичинекей жана бир да сүт, шоколад да ала албайт экенмин да. Аны баягы мыйзам жагын тимеле койсок дагы, баягы моралдык жактан кайрылып кетет элем да, моралдык жактан. Сен ушул магазинге барып туруп, кичинекей балаң менен бир кичинекей шоколад же бир кичинекей сүт ала албаганда эмне үчүн деп баягы түшүндүрүш абдан кызык экен. 7 жаштагы бала кечирип коесу, кызым кечирип кой, мен сага азыр шоколад ала албайм же сүт ала албайм, анткени мен заработная платамды президентке бериш керек деп ар бир ата эне кичинекей баласына түшүндүрө алабы? Жок, бул түшүндүрө албайт.
Ошондуктан жүк кимдики эмес. Бул сот аткаруучулардын же соттордун кыймыл аракети мыйзамдуубу же мыйзамдуу эмеспи дегенди мыйзам чегинде бул берилет. Буга баа берилет. Бирок баягы эне катары, адам катары өзүңүз деле ойлоп көрүңүзчү, 100% Маянага арест боло алабы? Ошол бир ай иштеп туруп, өзүңдүн кичинекей балаңа бир нан ала аласыңбы? Жок, ала албайсың. Эмне үчүн? Анткени президент Алмазбек Атамбаевдин өзүнүн буйругу, ошонун каалоосу. Билесиздерби, баягы чек арада, Казакстан менен биздин чек арада ушул чырчуу башталганда Атамбаевдин кызы өтө албай, чек арадан өтө албай калганда, ал ата катары менин кызым бир күн келелим кечке туруптур ошол чек арада деп кейиген да. А бүгүн мен кейишим керекпи? Ушул Атамбаев ал чек арадагы чуручуну өзү баштады. Ошондо дагы баласы үчүн кейип атат. А мен бүгүн балам үчүн ушул кичинекей бир шоколадты алып бере албайм, анткени президенттик каалоосу менен арест, мыйзамсыз арест болуп атат деп түшүндүргөнгө болобу? Болбойт. Эми мен эмне кылар элем? Атамбаев жаман, мыйзамсыз жолдорго барып атат дегенди эми бүгүнкү күнгө чейин да айтып келип атабыз. Мындан кийин деле айтып кетебиз. Бирок адам катары, ушул адам катары, ата-эне катары мен Атамбаевга, Алмазбек Шаршеновичке ушундай балдарыңыздын, кыздарыңыздын алдында ушундай жаман жолго кабылбасын. Мен мындай эч нерсе каалабайм, мындай жамандыктарды каалабайм. Ата-эне катары өзүнүн балдарынын астында көзү, жүзү жарык боюнча эле кала берсин. Мыйзам түрүндө жооп берет. Мен буга абдан ишенем. Бүгүн ушундай жолдорго барып атасың. Андан көрөкчө Текебаевдин кызыкчылыгын колдобо, багы өзүңдүн бала чакаңдын кызыкчылыгын колдоп кетип калбайсыңбы деген деле сунуштар көп болуп атат да, чындыгында. Мен бирок ага макул эмесмин, анткени бүгүнкү күндө Өмүрбек Черкешевич мыйзамсыз түрмөдө отурат. Мен ага ишенем. Ушундай учурда жок, мен өзүмдүн кызыкчылыгымды колдойм, ошондуктан кечирип коюңуз, мен кетем деп эч качан айтпайм. Эч качан. Бүгүнкү күнгө чейин кандай күрөшүп жатсак, ушул акыйкат болсун деп акырына чейин күрөшөбүз. Бирок Атамбаев Алмазбек Шаршенович ата-эне катары өзүн күзгүдөн карап туруп ойлонсун. Президент катары өзүнүн мыйзамсыз иштерин 24 ноябрга чейин может жүргүзөт, бирок адам катары өзүн ойлонуш керек. Ошо.